Саламатсыздарбы, биздин 3-чү сабагыбыз Python программалоо тилиндеги шарттуу операторлор. Алгач биз Python программалоо тилине кирип алабыз. Адаттагыдай эле жаңы файл ачабыз. Эми бул жерде шарттуу оператор деген эмне? Мен силерге бир аз түшүнүп бере кетейин. Шарттуу оператор деген мисалы мектепке 6 жаштан жогорулар кирсин деген сөздү баарыбыз эле угуп жүрөбүз, 6 жаштан кийин кирсин же 6 жашка толбосо кирбесин. Шарт бар да ушул жердечи. 6 жашка толуп анан кирсин деген шарт коюлган. Эми ошол сыяктуу эле биз программалоо тилинде ал үчүн кайсы шарттуу операторлорду колдонобуз? If жана else деген бизде эки шарттуу оператор бар. If же else болбосо, же болбосо деген эки сөздү колдонуп биз программа түзөбүз. Мисалы, жашы 21ден ашкандар үчүн гана уруксат бере турган программаны түзүп көрөлү. Мисалы 21 жаштан жогорулар гана кире алат деген сөздү элестете берели. Так, биринчи а барабар деп жазабыз. Адаттагыдай эле int кашан ачабыз input. Бүтүн сандар киргизебиз да бул жергечи. Эми кашаны ачып туруп тырмакчага алып жазабыз. Так. Өзүңүздүн жашыңызды киргизиңиз деп көрөлү. Өзүңүздүн жашыңызды киргизиңиз. Эми тырмакчаны жабабыз дагы. Кашаны жабабыз. Эми кийинкисине болсо, эми шартты коебуз. Эгерде сиздин жашыңыз ушунча болсо деген шарт болот бул жерде. If дейбиз дагы. If a бул жерге белги коебуз. Барабар. Ушул белгилерди койгонубузда гана биздин жооптор чыгат. Мисалы, 21 жаштан чоң болсо, уруксат деген сөз чыгыш керек бизге. Эми уруксат деген сөз чыгыш үчүн биз чыгаруучу операторду колдонобуз. Print. Кашаны ачабыз дагы тырмакчага уруксат деп жазабыз. Мына караңыздар. Эгер жашыңыздар 21 жаштан жогору болсо, уруксат деген сөз жазуу чыгыш керек бизге. Тырмакчаны жабабыз дагы. Кайра кашаны жабабыз. Но бир тырмакча, эки тырмакча кылсаңыздар айырмасы жок, болгону тырмакчага алып жазылыш керек. Эми караңыздар. Болбосо дейт. Else. Эгер жашыңыздар 21 жашта болбосо, else. Print чыгат. Кашаны ачабыз адаттагыдай эле, бир тырмакчаны ачып туруп, уруксат эмес деп жазабыз. Тырмакчаны жабабыз дагы. Кашаны жабабыз. Көрдүңүздөр, эгер жашыңыз 21 жаштан жогору болсо, print уруксат деп чыгарсын, else болбосо, уруксат эмес, 21 жаштан кичинекей болсо, уруксат эмес деген сөз чыгыш керек. Эми бул жерде биз run баскычын басабыз. F5 баскычын бассаңыздар да болот деп айтканбыз. Сохранить кылабыз. Так, бул жерге 3-чү сабак деп сохранить көрөлү. 3-чү сабак. Сохранить. Эгер бир катарын туура эмес жаза турган болсок, ушундай бизде invalid деген сөз чыгарып берет. Туура эмес деген сөз чыгарат да бул жердечи. Кайсыл жерде туура эмес кеттик? Мына жерде бир каша ачтык, экинчи кашаны жаппай коюпбуз. Артындагы экинчи кашаны жабабыз. Көрдүңүздөр, ар бир үтүр, точка, чекит, каша, тырмакча ар бирине карайт бул жердечи. Эми run басып көрөлү. Ар бир пробелине да карайт бул жерде. Азыр жазып көрөлү. Мынакей. Өзүңүздүн жашыңызды киргизиңиз дейт. Бул жерге мен азыр 22 жаш деп киргизип көрөйүн.
Enter'ді басып, рұқсат деген сөз шықты. Көрдіңіздер ғой? Ең башынан ушул эле программага баштанган run деп туруп, өзүнүн жашыңызды киргизиңиз деди. Мен бул жерге 18 жашты киргизейин. Enter'ді бассак, уруксат эмес деген сөз чыкты. Шарттуу оператор деген ушул болот бизде. Эгер шарт коюлат, шартка туура келсе уруксат дейт, шартка туура эмес болсо уруксат эмес дейт. Өзүңүздөр көргөндөй эле мынау ар бир пробелдерди, өтүр точкаларды, кашаларды туура жасаганда биздин программа туура чыгат. Биздин бүгүнкү сабак ушу менен аякталды. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.